Kyrgyz Friends Silk Road Кореянын эл аралык кызматташтык боюнча Коека агенттигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Кыргызстандын айыл аймактарынын ички маданиятын, туризм ресурстарын өнүктүрүү жана жайылтуу долбоору болуп саналат. Жергиликтүү калктын кирешесинин өсүшүнө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө салым кошуу негизги максаттарынын бири. Долбоор өз ишин 2019 жылы баштаган. Ишке ашыруу үчүн Кыргызстан боюнча баалуу туристтик ресурстары, маданияты жана каада салты бар 10 маданий айыл тандалып алынган. Бул айылдар Шабдан, Лесное, Кызыл Туу, Ача Кайыңды, Кара Суу, Талды Булак, Шекер, Кашка Суу, Кызыл Бейит жана Мурдаш. Бул айылдардын ар биринде мындан ары конок үйгө айландыруу үчүн 5 үй тандалган. Аларга жуунуучу жайларды курууга жана зарыл жабдууларды сатып алууга каражат бөлүнгөн. Конок үйлөрдүн ээлерине келген мейманды туура тосуп алуу жана тамактандыруу боюнча атайын борбордон туризм боюнча адистер келип тренингдер өткөрүлгөн. Ошондой эле кызыктуу окуяларды жана уламыштарды айтып берип, туристтерди жергиликтүү маданият жана кооз жерлер менен тааныштыра алган 100дөн ашык гид даярдалган. Туристтердин маданий айылдарга баруусун жеңилдетүү максатында багыт берүүчү маалымат такталары жана жол белгилери орнотулган. Алар узак сапар учурунда эс алып, керектүү маалыматтарды алуулар үчүн ар бир маданий айылда маалымат борборлорунун курулушу башталууда. Ал жерден саякатчылар даамдуу кофе ичип, саякатын улап кетүүгө күч топтоого мүмкүнчүлүк алышат. Кереметтүү каньондорго жана кайталангыс ысык көлгө суктанууга келген туристтер үчүн Кыргызстандын Берметинин түштүк жээгинде Сказка парк кофейнясы ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Кыргызстандын кооз жерлери аркылуу өткөн жана маданий айылдарды камтыган 4 негизги тур маршрут түзүлгөн. Бул маршруттар көчмөндөр жолу, дарылануу жолу, убакытта саякат жолу жана согуш жана тынчтык жолу. Талас облусунда бүткүл Орто Азиянын диний тагдырына таасирин тийгизген 751-жылкы салгылаштын элесине эстелик орнотулган. Кыргызстан тууралуу имидждик роликтер тартылып, эң актуалдуу туристтик маршруттарды камтыган Кыргызстанга келүүгө 40 себеп аттуу каталог иштелип чыгып, Dubai ATM Fair, Tourism Expo Japan, Kyrgyzstan Photo Exhibition Korea сыяктуу эл аралык туристтик көргөзмөлөрдө активдүү колдонулуп келе жатат. Ошондой эле Кыргызстандын таанылышын арттыруу максатында чет элдик тур компаниялар жана медиа ишмерлер үчүн 3 тааныштыруу туру уюштурулган. Кыргызстан жана Корея элдеринин ортосундагы достук мамилени чыңдоо максатында түрдүү маданий иш-чаралар уюштурулууда. Мисал катары, Namwon Nongak командасы жана жергиликтүү чыгармачыл коллективдер бир сахнада өнөрлөрүн тартуулап, өз ара маданий алмашууга өбөлгө болууда. Долбоордун командасы социалдык жактан жоопкерчиликтүү болуп, ар кандай эко-компанияларды жана кайрымдуулук акцияларын демилгелеп катышууда. Kyrgyz Friends Silk Road долбоору өнүккөн Кыргызстан үчүн.